Assalamu alaikum ağayın. Salamastın bu görerman. Buna geçe buğunun başkasçısı gelip bizge bir jakşı salıştırıp aytıp ketdi. Özü akın kişi okşayt bul özü dep. Men uşul akın jandı uş eken. Emne deyt, murda da geldim ele Kırgızstan anda uykuda jatkan suluğa okşoş ele hazır gelsem at gülük çağıp baratkanday sesilet deydi, görünet deydi. Barakeldi dedim, ilayim oşonday olsun. Ojol jön kişi aytып atkan yok. Oğundun generaldu sekreter aytып atat. Antonio Guterres degen. Anan rahmat deysin da, şunday bizde bolsun deysin ulu jaratkan oşol oğuzuna salganda oşo kişinin biz güldögen mamleketke, güldögen el jurtka жеткенди улуу жараткан насип этсин дейли. Анан эми мен бир кыстырма иретинде айткым бар. Баягы кечөөтөн сүйлөгөн биз талкуулап аткан мына балбаны сел аралык аренада жана тууну тебеледи, жайнамаз кылды, тиги бу деп айтып атпайбы? Эми ал жигит кайра түшүндүрмө берип атат. Түшүндүрмө берип аттыр. Эми аны түшүндүрмөнүн зарылдыгы жок инем. Эми al oşol emosiya menen bayqabay жазап алыпсың, бирок ал ачык эле айтайын сабатсыздык болот өзү. Билимсиздиктен ошондой иш жазалып атат. Эми бер жактан көкүтүп атышат, мына пост жазгандар. Машаллах, ал эл айта берет, диван эксперттери айта берет, сен алдыга деп күйлөгөн. Машаллах дегенде эле турбайбы эми? Ашкере фанат динчилдер. Эми алхамдулиллах баарыбыз мусулманбыз. Бирок ошол мусулманбыз деп төш каккандарга, мусулманбыз деп Алланы менчиктештирип алгандай улуу жаратканды сүйлөгөндөргө кайрылуу. Эгер мамлекетиң болбосо, элиң, журтуң болбосо, мусулманчылыгың эч нерсеге жарабай каларын. Мынабу Палестинадан, мынабу эле Уйгурстандан көрсөң болот тууганым. Мына мусулманчылыгың алсыз болуп каларын. Эч ким болушкан жери жок. Мынабу эки эле элден көрсөң болот да. Кандай зар болуп атат. Ошон үчүн биринчи мамлекеттин бекемдигин, мамлекеттигин гүлдөп өнүгүшүн, мамлекетиңдин барлыгын улуу жараткандан тилөө керек. Андан кийин ошондон кийин мусулманчылыгың чырайына чыгат. Ошондо дагы Мухаммед пайгамбар өзү салып кеткен жолдо. Мухаммед пайгамбар айткан, билим жөнүндө кандай айткан Мухаммед пайгамбар. Биз сабатсыз болуп калдык деп атсак, бияктан дөөрүп атат, ар ким чыгып алып жазып, мусулман болуп. Мына бүгүн эле караколдон берип атат. Канча ондогон диний мектептер, жашыруу мектептер. Жашыруу эмне? Мыйзамсыз мектептер аныкталып атат дейт. Бизде жалаң ошондой сабатсыз молдолор окутуп аткан үчүн динибиз да сабатсыз болуп атат да. Ал окууда азыр баары Курандагы турат, которулган Мухаммед пайгамбардын хадистери да турат. Билим жөнүндө айтылып атат. Сен билимдүү болсоң, күчтүү мамлекет болосуң, күчтүү эл журт болосуң, күчтүү мусулман болосуң. Ошону айтып атат. Анан ал бүгүн аны кайра коскоп, ал баланы актабай. Ал эмоция менен, аны сабатсыздык менен жазалып алганын моюнга алуу керек. Мындан кийин аны билимди ошол спортсмендерди окутуш керек. Мен көп спортсмендер менен сүйлөшөм, спорт жаатында жүргөндөр. Китеп окубаган балдар көп бизде азыр. Эми туташ эле сабатсыздык болуп калды. Спорт жаатында окутуш керек. Билимди күчөтүш керек. Биз билимдүү болгондон бардык жагынан келишкен инсан болобуз. Дүйнөгө чыгабыз. Улуу жараткан ошол ийгиликтерди бере берсин деп тилейли. Аман бололу.